Жаңы жылдар менен урматтуу көрүүчүлөр, кыргыз жарандары, сиздер менен мен Алмаз Тажыбай, саясат талдоочу. Бүгүнкү 1 күн 1 январь жаңы жылыңар кут болсун. Ушу жылда албетте мына ушинтип кирип келди. Кирип келгенде эми 365 күн ушу жылда кандай бир эмне кылыш керек элек, саясатта жаңы өнүгүп кеткен жолдору, кандай маселелер бар, ошону мени дагы анан сиздерди да тынчтандырган бир ушу бүгүн 5 кадам болгон же 5 маселелерге көңүл буруп, ошону чечип койсо жакшы болмок. Албетте баарын бул саясат талдоодо бул экономика, социалдык, маданий, саясат, өзүнчө алып келген тышкы саясат, демек чөйрөлөрү көп да, ошо көп болбосо дагы ошо 5 чөйрөгө кирген 5 бир маселелерди силерге бөлүшүп, анан кийин мүмкүн жылдын аягында жыйынтыктап ошолор болду болбоду деп же ошол маселелер боюнча көңүл буруп, сиздер менен ушу эфирде маектешип баарлашып турсак жакшы болот эле. Ошо эң биринчи Кыргыз республикабызда бизде мыйзамда конституция кабыл алган, баарыбыз билебиз, ошо 2021-жылы жаңы конституция, аякта президенттин жоопкерчилиги, анан бийлик бул борборлоштурган бир киши, бир институт, аткаруу бийлик жооп беришинечи ар бир ошо биздин жашоо боюнча. Эми эң биринчи бул Кыргызстанда ошо жылдарда кайсы жакта кандай бир саясаттар болот? Бул адам укугу жагында, адам укугу коргоо жагынан ошо жана конституция айтып кеткен беренелеринде ошо адам укугу кеңири жазылган, ошону сактап берип, президент ошо кепилдигин алган, камсыз кылам деп мойнуна. Ошонун ичинде эң коркунуч болуп турган бул сөз эркиндиги. Эгерде мурдагы жылы алып кетсек, сөз эркиндиги боюнча блогерлер болобу, кандай бир жарандар болобу, оппозиция болобу, же саясатчылар болобу, өз бийликке макул эместик ойлору дагы болуп калса, ошолорду сүйрөп барып эле, жакпагандардын баарын сүйрөп барып камакка алып же куугунтукка алып, кандай бир үркүтүп, коркутуп койгону биз күбө болдук. Керек болсо Болот Темировдогу чет өлкөгө айдай берди да. Демек ошо ушу жылы жарандык коом ошо дегиле кыргыз эли ошо сөз эркиндигин сактап калса деген ой болуп атат да. Ошонткени мен эң бул суунун башы, булагы сөз эркиндиги болот да. Эгерде сөздү алып койсо, анда бүттү, анда кандай бир кыйын болот да. Бизден жана кул өлкөлөрдө болуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн сөз эркиндиги боюнча негизги коркунучтар бар, ошо жоголуп кетиши мүмкүн. Анткени мен ал үчүн бизде президенттин администрациясында мыйзам даярдалып атат. Жаңы мындай айтканда ого терден ошо сөз эркиндик жакта чөйрөдө бул массалык маалымат каражаттары, ошо биз билебиз, радио, телевидение, өзгөчө көз карандык, өкмөттүн мүмкүн оппозиция деп койсок дагы болобу, өзгөчө өзүнүн алдына алган массалык маалымат каражаттарга дагы кыйыныраак болуп калышы мүмкүн да. Анткени мен өкмөттүн же бийликтин позициясын айтмайынча кандай бир ошондой чаралар, репрессиялык чаралар көрүнүп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушу жылы ошо сөз эркиндик боюнча кандай бир күрөш болот. Жарандык коомдор, ошо өзүнчө бизде миңдеген журналисттер бар. Алар болсо ар кайсы тармакта иштегендер өзүнүн албетте чөйрөдө болуп аткан эмесин сактаганга аракет кылышат. Андай болбосо, анткени мен ошо элибиз дагы социалдык тармактарда иштеп атабыз. Ошо сиздер менен пикир бөлүшүп атканда бул дагы кандай бир коркунучка айланып барышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул жылы ошо
жана жарандык мейкиндиги деп коет, жарандардын өзүнүн пикирин айтыш конституцияда белгилеген өз пикирине ээ болот, мүмкүн дагы сын же болбосо. Бирок ошого каналдар болот, массалык маалымат каражаттары, жана айтып кеткендей сыналгы, үналгы, интернет маалымат агенттиктери жана жанагы басмакалары басып калган гезиттер болот. Ошолордун баары кандай бир контролдоп алынышы мүмкүн. Ошондон ошого жана мыйзам айтып кеткен ошо бир коркунуч бар. Анан экинчиси бул жерде ошо жарандык мейкиндик боюнча алып кетсек, жарандык мейкиндикте бул казыр мамлекеттик эмес уюмдар боюнча мыйзамдагы даярдалат. Ал жогорку кеңештин депутаты Нарматованан алынган. Бул канча жылдан бери эле баягы чет өлкөлөр тынчыл катары эле ошо Орусиянын кандай бир мыйзамын жазып чыккан да. Эми бунда токтотобуз. Эми ошонун баары кандай бир жарандык өнүгүшүнө, жарандык эркиндигине дөбөт коюлуп жаткан болот. Ошондой эле дагы ушулардын баарын эгерде биз президентке ишенебиз, албетте кепилдиги конституция боюнча берилген. Эгерде ошондойлорго дөбөт коюп койсо, анда жана башында айтып кеткенде кыргыздар ошо кеңешмей бармак кеспейт деген же болбосо кыргыздарда ошода макалдар бар, ошо сөз эркиндиги боюнча тил кесмей жок, баш кесмей бар депчи. Демек ошо негизи биздин салттуу болуп калган сөзүбүздү эле. Негизги кыргыздарда ошо сөзүбүздү үнүн каккандарды ошондой кандай бир мамлекет жактан эркиндигин камсыз кылса жакшы болот эле да. Аны мен түшүндүрүп берем. Экинчи маселе бул мына эл аралык саясат боюнча мына жакында эле биздин президент Садыр Жапаров Америка Кошмо Штат элчисин кабыл алды. Бул жакшы көрүнүш. Эми ошол жерден биз Кыргыз Республикабыз 2015 жылы жайында Америка Кошмо Штаттын конституциясын Атамбаев өз убагында ошо орустарга жаганам деп, орустарга бир жактуу стратегия, коңшу элибиз стратегиялык мамлекет катары кабыл алып, ошо денонсация, келишимди денонсация кылып салган. Бул нонсенс болгон да. Ушу 7 жылдан бери Кыргыз Республикасы эң күчтүү экономикасы бир номерде дүйнө жүзүндө турган. Андан кийин Кытай, Америка Кошмо Штат менен жок да. Бизде келишимчи эч бир кандай жок. Ошо менен дагы кичине зыян келтирген ошо биздин жарандар кандай бир виза алгандан, ошо Америкага барып иштейм дегендерден мындай буттосу болуп калды да. Ошо баягы тышкы саясатты ошо 2015 жылы Атамбаев жактан мындай ойлонбостук алдына алуу бир ушундай келишим жок болуп калды. Анткени мен мына карасак, азыр ошо Борбор Азияда, дүйнө жүзүндө ар бир мамлекет Америка Кошмо Штат менен кандай болсо да, ар кандай деңгээлдеги келишим түзгөнгө аракет кылышат. Анткени күчтүү мамлекет, ал мамлекетти күчтүү деген эмне? Бул технологиялар, ошо биздин ишмерлерди алдыга жылдырган, ар кайсы жактан ошо өнүккөн мамлекет, базар экономикасы менен күчтүүчү. Долларды баарыбыз эле билебиз, эч ким доллардан кереги жок деп айта албайт. Биз каалаганса эле баягы доллар менен санап калган. Дүйнө жүзү бул ишмерлердин соодасы, иштери алдыга жылып кеткен аябай жакшы, ыңгайлуу валюта болуп саналат, аябай катуу валюта болуп. Ошон үчүн Америка Кошмо Штаттан бизде ошо келишим жок. Мисалы Орусияда ал баягы Американы сындап же душман болуп аткан алар да бар. Анан кыргыздарда жок экен да. Биз өзүнчө мындай өзгөчө эл болуш керекпиз деп ойлоп калабыз. Бирок ал кандай бир жалакасы кетирилди да. Биздин ошо ишмерлер болобу, жөнөкөй жаран болобу, маданият жактан дүйнө жүзүндө ошо Кыргызстандын позициясын коргогонго дагы келишим жок болсо, албетте бул туура эмес. Мен түшүнөт элем, бир кандай бир
Судан болобу, бир Африкадагы бир кандай бир артта калган же болбосо дагы башка жакта болгон өлкөлөр менен келишим жок болбосо мен түшүнөт элем. Бирок жанагы өнүккөн мамлекеттер менен келишим жоктугу кичине туура эмес деп ойлойм. Эми ошо Садыр Жапаров ошол жерде жолугушууну айтышыптыр. Ошо жанагы келишимди түзөбүз деп, ал Жээнбеков убагында дагы сүйлөштү. Бирок басым кылып аттабыш керек. Анан быйыл ушул жылы ошо келишим келсе бизге жакшы. Анткени менен биз көрдүк, мына Орусияны биз стратегиялык өнүктөш мамлекет катары алган, эч жака барган жок да. Анткени мен мына 2 ирет Тажикстанда бизге кол салуу болуп, 100дөн ашык адамдар набыт болуп, жабыркап, ошо ок-дарылардан, ок-дармектерден, анан ошондой эле биздин мүлкүлөрү, ишмерлердин баары күйүп, айылдарыбыз күйүп, чоң трагедияга айланып, 130 миңдей качкындар болуп, ушуга чейин барбай айылдары баягы ушундай жабыркаган жаман нерсени көрдүк. Ошо анан ушу өтүп аткан Садыр Жапаров дагы кайрылуусуна Баткенден кайрылып болду. Албетте ал алдын ала анын алдына Баткенге барып келе, ошол жерде тартылып, анан жаңы жылда негизи эмне болсо да ошо Баткенден куттуктоо менен жаңы жылды айтты. Бул өзгөчө маани берген ошо Баткенге, биздин коопсуздугубузга. Демек жанагы эле стратегиялык өнүктөш Орусияга ишене бербеш керек. Баягы кыргыздын макалы бар го, орус менен жүрсөң айбалтаңды унутпа депчи, жаныңды ала жүр дегендей эле маани эле көрдүк. Бул эмес Армения, христиан эли дагы, алар дагы Пашинян болсо дагы баш тартып чыгып кетем дегендер дагы болуп атат. Ошон үчүн биз 2019-жылы Кыргыз Республикасы өзүнүн концепциясын алган тышкы саясат бул ар тараптуу кызматташтык депчи, бизге улуттук кызыкчылыгы, бизге улуттун кызыкчылыгы үчүн каралган. Эгерде ошо бир эле мамлекеттин артынан ишенип алып ага эле отура бербей, мындай тышкы саясаты диверсификация болгон. Ошону мурдагы жыл башталган. Анан Орусияны жана өнүктөш деп мен ойлоп атам. Садыр Жапаров ишенип турду. Орусиядагы басым кылып, биздин жанагы ишмер мигранттар Орусияда жүргөндөр менен бизди коркутуу, үркүтүү, бир кандай бир же башка дагы мүмкүн биз билбеген маселелер бар да. Бирок кандай бир биз ошо көз каранды болуп калганбыз Орусиягачы көп жылдан бери. Колониалдык 19-жылымдан баштап ошо Орусиянын карамагына киргенде, алар бизди басып алганда, жоготуулар мененчи, ошондон баштап биз мындай кул болуп, ошого эле ишенип, анан тилибиз дагы орус жака бурулуп, кыргыз тили дагы орус терминдер, орус сөздөрдү сүйлөп, ана жакында Садыр Жапаров айтпады ошо өкмөттүн алдындачы, аябай аз 13% эле кыргыз тилде иш мамлекеттик кызматкерлер, жергиликтүү бийликте унчукпай эле. Эми мамлекеттик кызматкерлерде кагаз жүзүндө иш, жүзүндө жумуштун баары, жазганын баары орусча экен да. Айтканда 90% чейин барып калат экенде. Бул мына 30 жыл анан кыргыз тил деп какшап жүрдүк. Анан ошого басым кылган президент Садыр Жапаров да туура айтты. Анткени мен эгемендик болсок, биз өзүбүз тилибизде ойлонуп, өзүбүз тилибизде жазып, бармайынча Байдулла Сарногоев айткандай эле ырларындай болгондо башка тилде сүйлөп алып, кыргыз тилди билбей, чын эле кыргыз мамлекетибизди өнүктүрө албайбыз. Кыргыздарга канча кыргызча көп сүйлөсөк, ошончо кыргыздарга асманда жылдыз жол көргөзүп берет деген эле караңгыда ошо өзүбүз тилибизге бурулуш керекпиз да. Демек, ошондой коркунучтар, ошо тышкы саясат боюнча биз ошо ар тараптуу саясатты, тышкы саясатты жүргүзүш керекпиз. Ошол эле жаныбызда килтеген Кытай, экинчи экономика дүйнө жүзүндө, ошолор менен кызматташып, анткени мен дипломатияны колдонуш керекпиз. Биз 2011-жылы Кытайдын биринчи тарыхчысы Сымя Ся деген
киши кыргыздарга жазган, демек ошо менен байланышып алып, андан кийинки дагы убактылар жазылган далилдер. Кытай өзүнчө Тан хандыгында аябай жакшы орун алган да кыргыздарчы. Демек ошолор менен колдонуп, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз экономика болсо, экономика жактан кандай бир ошо Орусияга илишенбей, башка жакка дагы экономикабызды өндүргөнгө жолдор. Мына Араб Эмираттарына дагы барып меморандум кылып келди. Мүмкүн ойлойм кийин болсо алар менен дагы мындай келишим түзөбүз депчи. Ошон үчүн Түркия мына жата түрк мамлекеттери менен кызматташыш керекпиз да. Баягы Евразия деп анан калп эле Азияны кошуп койгондо орустаргачы Европалык континентке. Демек ошондон арт тартып, анан жана Америка Кошмо Штат, албетте батыш Европа биримдик менен дагы келишимдер эскирип калды, бирок ошону дагы кайта карап жаңыртса дагы болот да. Демек ошо өнүккөн чоң ири мамлекеттер менен кандай бир биз иш алып барсак жакшы болот эле. Бул тышкы саясатты ушу боюнча оңдоп алсак, тогуз-канды биздин улуттук кызыкчылык үчүн кыргыздарга мындай жем алып келген тышкы саясат болот да. Ошо ал тышкы саясат албетте ички саясаттан чыгат. Эми ошо ички саясатта караганда бул биринчиден экономиканы көтөрүш керекпиз. Эми экономика десе албетте бизде 24% мындай айыл чарба өндүрүп алып келген, көбүнчөсү тоо кендеринен түшөт. Мисалы алтын, кумтору дегендейчи, дагы башка тармактардан түшөт. Эми негизги биздин экономикабыз ошо инфляцияга алынбай, өзүбүздүн коопсуздук экономикада болсо, бул азык түлүк коопсуздугу деп коет. Бизде 2018-жылы мыйзам чыгарылган, мыйзам бар ошо азык түлүк коопсуздук боюнчачы. Анан программада жазылган. Эми ошо таң калышы, ошо 9 негизги азык түлүктөр бар да дүйнө жүзүндө, ошону камсыз кылыш керекпиз да. Бул минималдык мындай талап да. Эми ошонун ичинден биз үчөөнү эле толук канды 100%дай өзүбүздүн 7 миллион адамыбызга, калкыбызга камсыз кылат экенбиз да. Эми бул болсо ошонун арасында мына картошка, анан жемиш, бакча деп коебуз, коон дарбыздарды, ошолорду камсыз кылат экенбиз. Анан сүттү, калган эт, нан, суу май, кумшекер. Кумшекерде болсо мисалы 90% чет өлкөлөрдөн алып келинет экен да. Этти болсо 67% камсыз кылат экенбиз да. Ошондой эле жанагы сүт, жумуртка дагы биз өзүбүздү камсыз кыла албайт экенбиз да. Демек анда жумуртка сырттан келинет экен да. Ошондой сүт, жемиштер дагы, мисалы бизге келип аткан жемиштер биздики эмес да, өзгөчө жайында да. Анткени биз Тажикстан болобу, Өзбекстан болобу, жакын жерден өзүбүзгө мындай импорттап алынат экен да. Бул эмне деген? Ошонун баары, акчанын баары валютада, жана долларда, АКШнын доллары ошо чет өлкөлөргө кетет да. Демек биздин экономика туруксуз болбойт. Анан биз өзүбүздү камсыз кыла албайбыз. Эгерде кандай бир жанагы ошо өлкөлөрдөн, мына мисалы быйыл болсо ошо Украина менен Орусия Украинага кол салгандан баштап алар өздөрүнүн көйгөйлөр болуп, бизде ошо Орусиядан же Украинадан келген кандай бир азык түлүктөр келбей, баасын баары инфляцияга айланып, Кыргызстанда ошо 14,5 инфляцияга чейин, пайызга чейин көтөрүлүп кеткен да. Ошондуктан ошо экономиканы айыл чарбасы бул субсидия берип, ошо тармактарга ошону өндүрүш үчүн жаңы заманбап технологияларды, агротехнологияларды колдонуп, жакшы жерлерди иштеткенге, ошо жерлерди байытканга, ушундай бир комплекстүү иш чараларды жүргүзсө, албетте ошо азык түлүк коопсуздугу мындай
жакшы эле болот эле да, биз өзүбүздү камсыз кылып акча ошо биздин фермерлердин чөнтөгүнө түшмөк да. Демек биздин экономика өсмөк. Албетте андан тышкары эле ошо экономикада байланыштуу бизге жумушсуз болуп калат. Өзгөчө баягы Орусияда жана согуш болуп биздин ишмер мигранттар 1-2 миллион сыртта жүрөт экен, жана жумуш мигранттар ошолор биякта ошо өндүрүш болобу, ушундай бир жумуш орундарын пайда кылыш керек. Өзгөчө эң негизи ички жүн продукцияны дүйнө жүзү билет. Бул өндүрүш болсо ошолор көп берет да. Илгери Совет доорунда Ленин завод, Фрунзе завод деген болчу, ошол эле жаап койчу биздин ички жүн продукцияны аябай бай кылып, калган айыл чарба анда көп басым кылбаш керекпиз да, ошондой өндүрүш болуш керек. Же болбосо жана орусча айтканда сырьевой придаток деп коет. Биз жана тоо кендерди алып эле сата бербей, ошо тоо кендерди алып, анан айырдын акыркы азык түлүктү чыгарганга чейин өзүбүз чыгарыш керекпиз да. Демек ошондой өндүрүштөр болуш керек. Мисалы, эгерде бир кандай бир жабдыктарды сырттан алып келип анан жерден сборка кылбай эле ошонун бир жабдыктарын эгерде өндүрүштө болсо, аны биз өзүбүз жасаш керекпиз да. Ошондой өндүрүштөр болуш керек. Аны өзүбүзгө деле эмес, ошо сыртка сатылган. Анткени бизде билебиз, ошо өндүрүштөр бар бизде. Кандай бир аккумуляторлор, ушундай нерселер чыгарат, ошолор экспорт кылат да, башка Белоруссияга кылат, ушундай өндүрүштөр бар. Ошондой өндүрүштөрдү көбөйтүш керек. Анткени мен тияка кеткенден кийин кайта келгенде бизде жана доллар келет, мындай туруктуу болот да экономикабызчы. Ошого көңүл буруп, эми муну ойлойм, бул биздин өкмөт ошондой бир чаралар, программаларыбыз бар, 2015-жылга чейин алынган. Ошолордун алкагында иш болот деп. Анан дагы бир эң нерсеси, бул Кыргызстанда 4-нчү айтып кеткендей, бул мыйзам үстөмдүүлүгү. Сот системасы ошонун ичине кирет, жемкорлук, мамлекеттик органдар менен аралашып жүргөндөр. Ошо бизде Кыргызстанда эгерде экономикабызды көтөрөбүз десе, инвестиция деп биз инвестиция алып келе албай жатпайбызбы? Ошолорго инвестиция экономикада караганда ар бир компания же болбосо ар бир Кыргызстанга келип акчасын берген бир өндүрүшкө салганга албетте бизде мыйзам үстөмдүүлүгүн карайт. Андан тышкары ошо мыйзам үстөмдүүлүгү болсо анда келишет. Эгерде сот системасы акыйкаттуу болсо, биз көрүнүп аткан учурларда көрүп атабыз, мындай мыйзам системабыз туруктуу эмес, мыйзамдар аткарылбаса, кандай бир ишмерлердин мүлктөрү мындай коопсуздукта болуп, мындай ошо боюнча өкмөт кандай бир чараларды көрүп, ишмерлердин ошо мүлкү, ишин кандай бир шарттар түзүлбөсө, албетте биз жана канча жылдан бери ошо Манас аэропортубуз менен өкмөт башчысы дагы айтты, Акылбек Жапаров, ошолорго инвестиция издеп жүрөбүз депчи. Ошо үчүн жана мыйзам үстөмдүүлүк болуш керек. Мыйзамдар, мындан айтканда, мыйзам жазылса, ошону так аткарыш керек. Анан аткарбай буйтап, ар кандай эки ойлорду айтылып, бир нерсени башкача мындай талкуулап айтылса, анан ишке ашпаса, албетте бул аябай мыйзам үстөмдүүлүгү болбойт. Ошону кармаш керекпиз да. Эми ошо жактан Кыргызстан ошо мыйзамдарыбызды биринчиден конституция менен дал келтирип, аягына чейин чыгып, анан жанагы адамдын укугун басылбаган эркиндик, кандай бир бийликтин тармактарын көз карандысыз кылыш, мисалы аткаруу бийлик менен сот системасы, керек болсо ошо парламент үчүнчү тармагы бул мыйзам чыгаруу, биздин жогорку кеңештин депутаттары же болбосо жергиликтүү бийликтеги эле айыл өкмөттөрдө ошолордун көз карандысыз кандай бир пикир ойлорун айткандарды куугунтукка албай, мисалы мыйзам регламенттерин мыйзам чыгарганды да бузбай, ошону сактап, мисалы бизде болсо 3 окуудан эле бир күндө өткөрүп коет да кээ бир мыйзамдарды. Регламентте жазылган,
арасында бир айдай болуш керек депчи. Бирок бизде бузулуп эле келген. Демек ошондой мамлекет калганда ким, кайсы ишмерлер сырттан келип бизге инвестиция салат? Эч ким салбайт. Керек болсо биздин да жарандар, ишмерлер Кыргызстанга баарыбыз билебиз, ошо Атамбаевдин убагында деле ал деле айткан, менин бизнестердин баары Кытайда, анан кандай бир Туркия же болбосо Орусияда, башка мамлекеттерде мындай айтканда ишканалар бар экен да, Кыргызстанда жок. Бул нонсенс да. Анан демек ошондой шарттарды түзүш керекпиз да. Ошо ар бир жаранга. Бизде болсо бийликке жакын болсоң эле сенин ишиң жакшы жылат, бийликтен кандай бир сөз сүйлөп койсоң же бир оппозиция жакты кармап койсоң эле болду, сен сүйрөп барып камайттан жана куштурабы эмне кылабы, ушундай бир балекеттерге айланды. Ошолор боюнча ошо жана мыйзам үстөмдүүлүк керек. Буга саясий эрк керек. Буга президенттен ошо ойлойбуз. Ушул жагын камсыз кылса жакшы болот эле. Анткени мен президент негизи аткаруу бийликтин чоңу, бирок биз билебиз, бул конституция боюнча кепилдик берилген адамдардын, кыргыз жарандардын жанагындай эркиндигине кепилдик берилген да, гарант болуп айтылган. Гарант болсо бул жанагындай арбитр болуп, мындай сот болуп, ошо ар бирөөнү, ар бир тармактарды жакшы иштеп кеткенге аракет, мындан дагы кандай бир иш аракеттерин ошого басым кылса жакшы болот эле да. Анан ушул мыйзам үстөмдүүлүгү эң маанилүү болот да. Эми эң бешинчиси, албетте бул саясатка жакын, ошо биздин экономикабыз болобу, өкмөттө көтөрүп аткан аткаруу бийликтер, же болсо керек болсо дагы депутаттар болобу, же ошо сот системада иштеген соттордун, бизде кадр маселеси, саясий кадр маселеси. Мисалы, саясий кызматкерлер Кыргызстанда 320 миңден ашык бюджетте иштеген, мындай айтканда мамлекеттен айлык алган адамдар бар. Алардын баары тилекке каршы көбүнчөсү кандай бир саясатка аралашпайт, бирок негизи бул туура эмес. Саясатка аралашса бул дайыма бул номенклатура жана бюджетниктер деп коебуз. Алар бийлик жактан, бийликтин сөзүн айтат, башка айта албайт да, бир эле жагы. Ошо начар. Эми бирок ошондой болуп калыптыр. Баарыбыз эле ошо өкмөттөн акча манай алып жашообуз алдыга жылган. Демек бизде жана базар экономика өнүккөн эмес да. Ошо базар экономика дагы иштеген мамлекеттик кадрлар болуш керек. Мамлекет эми бар, жок деп айтылбайт, бирок көпчүлүгүндө бизде жогорку даражадагы мамлекет кызматкерлер болот, орто даражадагы мамлекеттер болот, анан ылдыйкы жактагы болот да. Демек ошо негизги эң жогорку жакта турган мамлекет кызматчылар ошо жакта кадр тандоо боюнча көйгөйлөр бар да. Же болбосо өзүнүн компетенциясын билдирбей, анан бизде ошо саясатчыларга барганда, мамлекетке келгенде ошо кадрлар уурдаш үчүн келишет болуп калып атат да. Көрүп атабыз, 22-жылы президент 5 министрди алмаштырды. Анын арасында жанагы жемкорлук менен аралашты деген да күнөө менен отурат, же болбосо компетенциясы жок депчи, ошо кандай бир ишеним көргөзгөндөр, ишеним, президенттин ишенимин алган жок да. Демек кандай бир жалакасы, кандай бир президент аброюна дагы шек келтирип болуп атат да. Ошон үчүн президент тек арада ушул жылы бизде меритократия деп коет, түшүнүк саясаттанууда. Меритократия деген эң мыктылардын бийлиги. Мисалы, ал Совет доорунда болгон, кандай бир ошо кадрларды керек болсо ошо мектептен баштап уюштуруучуларды даярдачы да. Бул ошо пионер уюмундан, анан кийин комсомол уюмундан, анан партия, коммунисттик партия мектебинден ошондой кылып даярдап, анан өзүнүн жолдору бар. Эң мыктыларын жогорку даражадагы бийликке берчү. Албетте ал билимдүү болуш керек, акылдуу, билимдүү, чындык менен жүргөн, мындай
өздөрүн туура алып жүргөн, керек болсо жанагы сайт дорунда ошо жогорку даража болсо сен көп арак ичпегендерди алчу да. Ушундай өзүнүн алып жүргөн, керек болсо ошо үй бүлөнү бекиткен, ушундай үй бүлөсү менен жүргөн эми баягы көбүнчө эркектер болсо ошо башка ойнош аялдары жок, ошондой болуп калса дагы партиядан эгерде даражасын алып койчу да, ушундай катуу болчу. Ал кадыр биз Кытай системасында бар, ошо батышта бар, ушундай эң мыктыларын бийликке алып келет. Анан бизде тилекке каршы баягы Садыр Жапаровдун өз убагында куугунтукта жүргөндө жардам бергендер, шайлоого чуркап акча берип же шайлоого чуркап жанагы добуш алып бергендер баарына берди. Баарын эметпейчи, бирок жанагы эскертүү менен берилген болуш керек, бирок ошону дагы көтөрө албай калышты. Анткени мен же жана компетенциясы жок, же мыйзам бузуулар менен, же жана жемкорлук менен аралашып, ар кандай себептер да. Демек ошо жогорку жакта кадр маселелерди жакшыртсак, анан орто маселелер бар дечи, бирок ошонун баарын жылганда мындай конкурс катары, меритократия деп атабыз, конкурс катары барыш керек да. Эми конкурс дегенде мына быйыл өткөн жылы биринчи жолу ооба сынга алган мектептин директорлорунун адамдын тиешеси жок, эч ким конкурстан электрондук жанагы интернет менен отуруп ошолорго тесттерди аткарып берген, эң жогорку балл алгандар ошо мектептин директору болду. Бул эң жакшы нерсе, меритократиянын мындай биринчи кадамдары болуп атат да. Ошондой кылып мисалы ошого жетиш керек. Мен билем, бизде кадр маселе боюнча ошондой дагы тандалма бар, бирок ал кандай өтүп атканын биз жакшы билебиз. Мисалы билим берүү министрлиги биринчи жолу ошондой заманбап технология колдонду. Аны кийин дагы мен айтып берем кандай жолдор менен. Демек бизге кадр тандоо, кадр боюнча маселе боюнча бизде агенттигибиз бар, мамлекеттик орган бар. Ошондой өткөрбөй башкача мындай адам жок, адамдын ортосуна аралаштырбаган система киргизсек, дагы бир мамлекеттик кызматтын кадрлары жакшы болот. Анан жанагындай непотизм, жердештер, жогорку бийлик болгондо досторун, жердештерин, кандай бир жергиликтүү бийликтерде биз болсо ууручулук менен дагы бул биздин уур, анан биздин уур эмес, өзү жаман болсо дагы өзүбүздүн балабыз деп шайлап койгондор дагы бар да. Ошондой терс нерседен ары болсок, мында баягы айтылат го, кара комнатада мышыктын түзү сары болобу, ак болобу, кара болобу, мындай ролду ойнобойт да. Иш кылса жана чычкан кармаса болмок дегендей принцип менен кыргыздар эң мыктысын койсо, бийликтин башчылары мындай ошондой жана айтып кеткен сапаттар мененчи жогорку ошо адамгерчилик, туура жүргөн, түз жүргөн, калтып айтпай, пакта койбой, чындык менен ишин билген адистер келсе, мен ойлойм биз ошо Кыргызстан өнүгөбүз. Мен ошо урматтуу көрүүчүлөр, ошо 5 негизги маселеге көңүл бурсак, жана айтып кеткендей, ошо адам укугу, адам укугунан арткан ошо кадр маселеси, биздин мыйзам үстөмдүүлүгү, экономикага, эл аралык тышкы саясат боюнча эместек, ошо биздин коопсуздугубуз болобузбу, экономика болобузбу, маданиятыбыз болобу, ошо ар бир тармакка жардам бериш керек да. Анан ар бирөөбүз ошо сынчыл ойлом боюнча ар бир инсан ойлонгон инсан болуш керек да. Анткени Чыңгыз Айтматов айткандай, адам болуш үчүн күнүгө иштеш керек. Иштеш дегенден баягы ой жүгүртүү, ойлонуш, сынчыл ойлом менен ойлонуш керек. Бизде эмне үчүн деп суроо берип жүрсөңөр, мен ойлойм баарыбыздын деңгээли жогорку, Кыргызстан деңгээли жогору, ар бир жараныбыз, ар бир өңүр ошо мукташ болосуңар кыргыз элин өнүккөн мамлекетин сактап калганга. Ошон үчүн мен силер менен ишенем. Эми ушу менен убакыт чыгып бартат. Сиздер менен коштошом.
дагы эгерде суроолор болсо ошо ютубтун астына жазып койсоңор, кандай бир мен ошолорго карата силерди силер тынчтандырган же ушундай сурооңор болсо ошо саясат боюнча дегиле ошо сурооңорду берсеңер, акырын маектешип мен айтып бергенге өзүм билим менен болгон билим менен бөлүшүп турсамбы деген ой бар. Ошон үчүн дагы бир жолу жаңы жыл менен куттуктайм. Жаңы жылда жакшылыктарды алып келсең, молчулук, толчулук. Ошо жаңы жылда эч бир жамандыкты көрбөгүлө, үй бүлөңөр менен аман болгула. Баарыбыз кыргыз элибиз, билимдигибиз бир болсун. Ар бирөөбүз ар бир тармактан өзүбүздүн ишибизди жакшы аткарып, бактылуу мамлекет, бактылуу жарандары Кыргыз Республикасынын жарандары болушка чын жүрөктөн тилектешмин. Бар болгула. Дагы бир жолу жаңы жылыңар менен. Сиздер менен Алмаз Тажыбай.